Assalamu alaikum dostlar. Benim adım Baqtıgul. Ben hazır sizler bilen bir narsa bölüşeyin dep turam. Bul menin çarbam, участогum, огородum da. Bul jerde biz ошо 3 yıldan beri 3-nчи yıl ketip atat malina oturguzabыз. Meme jemiş bilen biraz 3 yıldan beri alектенип келатабыз. Ошо менен bölüşүp коеюн деп атам. Эмне тажрыйбадан, эмне катачылыктан кандай эмелерди өттүк деп. Бул нерсени биринчи өзүм үчүн ошо бир аз тарых кылып жасап коюп турайын деп атам. Эмнелерди колдонуп атабыз, кандай иштетип атабыз деп. Анан эгер кызыккандар болсо ошолорго контент кылып, ошолор менен балким дагы башка бирөөлөргө пайдасы тийип калабы деген максатта да. Бул жагына клубника отургузчубуз. Клубника менен биягына малина отургузганбыз. Клубниканы бул жылы буздук, 2 жыл ошо альбион өстүрдүк. Биякта ошо 3-4 сотыйдай болот. Бияк 15 сотый малина. 15 сотыйга 1000 көчөт отургузганбыз. Клубниканын тажрыйбасы башкача, бирок биз малинаны калтырып клубниканы буздук да. Анын себептерин да өзүнчө да бир видеолордо айтабыз. Бул жерде бизде ошо бул Палана сортундагы малинаны 2003-жылы күзүндө отургузганбыз. 2004 булардын биринчи дамдарын остийип, бир аз терип көрдүк 2004-жылы. Эми 2005-жылы үстүндө видеолорун коюп коем. Толук кандуу массаға тердик буну былтыркы эмеде жаман эмес. Ушу 15 сотыйдан ошо кетирген анча-мынча катачылыктары менен бирге бир 2 тоннанын тегерегинде тердик. 2 тоннадан 100 килограммдай ашты окшойт. 15 сотыйдан 2 тонна териш бул для начала жаман эмес көрсөткүчкө деп эсептейм да. Жакшы, жаман эмес. Малина жакшы экен. Палана сорту азыр да жаңы сорттор, кийинки сорттор чыгып, Палана, Полька дегендерди анча карабай калды, бирок биз ушу менен баштаганбыз. Бул Кудайга шүгүр өзүн конкретно актап, өзүн жакшы эле көрсөттү деген ойдомун. Ошо былтыр ошо бuyakta 7 сол отургузганбыз 100 метрден. Бул эң четки солдор, ошо бол чети деген тетки башындагы дарактардай болуп талдар отурчу бул жерде. Узун талдар. Ушу талдар буяка көлөккө түшүргөндөн себеп бул биринчи 2 сол анча бере албады. Бул биринчи солу такыр эле анча бербеди. Бул бир аз слабыйраак берди. Орточо болуп калды. Анан эң чоң массалары бул ушу 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи солдордон тердик да. Ошондо дагы ошо 2 тоннага чейин чыкты. Анан бул жылы болсо, бул жылы ошо былтыр терип туруп күзүндө ушундан эле кызыгып кетип, ошо 2 тонна малина терип, жана сатып аткан убакта ушундай берилип кетип. Поляга чыктык, бул эми огородда. Поляга чыгып 1 гектарга ушул 15 сотыйдан 5000 көчөт казып, ушул жерде эле. Ушулардын арасын эле суюлтуп, мына казылып кеткен жерлер байкалып турат. Арасын эле суюлтуп туруп, ушул 1000 көчөт отурулган ушул жерден баш аягы кайра 5000 көчөт каздык да. 5000 көчөт казып туруп 1 гектарга көчүрдүк. Ал жерден дагы кичине башка сортторду аралашсын деп, жаңы сорттордон дагы 1000ди сатып алдык, кымбат сорттордон. Буларды сатабыз деп жүргөнбүз, реклама кылып, бирок сатпай калдык да буларды. Сатпай эле өзүбүз деметтик. Өзүбүз отургузуп калдык. Анткени мөмө менен заниматься эткендер билет. Эң чоң расход бул көчөткө кете турган расход экен. Анан талаага чыксаң, ошо талагын тегерегин кармаш экен да. Эң эле чоң расходдор. Ошо биз бир жагы өзүбүздөн болсун деп ушулардан эле отургуздук. Эми ал жагын өзүнчө дагы тартып көрсөтөбүз буюрса. Биз профессионалдуу деле агроном эмеспиз. Ошо акыркы 3 жылдан бери алектенип келаткандан силер менен анча-мынча ошо катачылыктар менен баштан өткөн анча-мынча аз да болсо тажрыйба менен бөлүшүп коелу деп, бөлүшүп ушул жерге бөлүшүп туралы деп тартып атам. Кийинкиге өзүбүзгө керек биринчиден, жана экинчиден башкалар дагы балким ошол нерседен пайда көрүп калат, пайда алат деген максатта. Биринчи жылы мындай бассейнибизди ушундай кылып курганбыз. Бул жылы 2 жыл иштеди бул бассейн. Эми азыр тазалаш керек, суу келе элек каналга. Суу келсе, бул жер бизде азыр суу сурап турган кези малиналар. Негедир ошо бассейндин тегерегинде эмелер аябай күчтүү чыкты да. Бассейнден суу деле ташкан жок, бирок ушу сууга жакын болгондонбу ушул чети аябай мыкты деңгээлде чоң болуп барпай, кустары чоң болуп байлады. Антиги аркы баш жагы бир аз жапызыраак, канчалык эмес да. Бул да кандайдыр бир эмненин бир таасири болсо керек. Жана дагы бир нерсе, ар кайсы жерден ошо YouTube'дан, тигинден, мындан ар кайсыны көрүп, карап ким кандай эмне колдонуп атат деп. Анан бир эмени көрүп калдык, ошо
жанакы биз берип аткан азот, калий деген нерсенин баары ошо эмеде гүлдө болот депчи. Ошон үчүн бул жылы ошо кыш бою жанакы көмүрдөн, көңдөн, банядан кийин тезектен чогулган мындай гүлдөрдү эле мындай гүлдү тезектики мына алып келип туруп ушу малинанын астына кошо чачтык. Чачып туруп анын үстүнө ошо 2 жылдан бери бир эметип аткан кык бар болчу. Гумус курт да коюп коебуз. Ошону ээлеп алып келип туруп аны дагы бар арасына септик да. Бул күзүндө полностью чабылып кеткен. Чабылгандан кийин муну суюлтуп казганбыз арасынан. Андан кийин дагы мына буюрса ушулар чыгып калды да, чыгып атат. Мындан дагы арасынан мындайынан качып чыккан эмелер бар, көчөттөр. Крапивка деп койчу эле. Ушуларын буюрса казабыз дагы, буларды алам дегендерге беребиз. Калганын биягын баарын казып бияка мотоблок кирет. Түбүн жумшартабыз. Буларды калтырганга болбойт, себеби аркылардын эмесин азыгын талашып жакшы өстүрбөйт экен да, ошон үчүн булар казынып алынат. Буюрса алам дегендер болсо кайрылсаңыздар болот. Буяктын баары каттап көп ушинтип чыгып атат да, солдон качкандар. Бул негизги солдор. Ошентип бул 15 сотубузду көрүп, бул жылы 3-жыл ушундай эксперимент кылып гүлдөн чачып койдук. Астына кыктан бердик. Эми суусунан берип эметебиз. Былтыр бою 2 солго саман салдык элек. Кадимкидей аркы солдор менен салыштырмалуу саман салынган төшөлгөн солдор отолору көп жок, таза болуп турат да. Эми бул солду карасар, бул жерде ото каптап турат. Жер ушундай экен. Ушундай кыскача тажрыйбабыз. Эми тиги 1 гектарга эметкен жерди да буюрса жакында ал жерге бассейн орноштурабыз. Ал жерде отурузулган уже аяктыда иш-чаралар кылып турабыз, бир аз бөлүшүп турабыз. Анча-мынча бизден да тажрыйбалуу акылдуулар кемчилик аркы-берктерин айтып тургула, кеңештериңерди берип тургула. Бул жерди мындай кыл, тияктан буну алсаң болот деп бир аз биз менен бөлүшүп турсаңыздар, баарыбыз бири-бирибизди колдоп турсак жакшы болот го деген ойдобуз да. Ошон үчүн ушул видеону тартып атабыз. Кылган ишибиз менен бөлүшүп туралы деп атабыз. Аллах таалам берекесин берсин. Баарыңарга ассаламу алейкум.